Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Насыпбек Асанбаевдин Дудук чыгармасы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Түндүн коюу караңгылыгы тарап, жерге жарык түшө баштады. Жарыктын кириши менен уясынан бырп учкан канаттуулар чыркылдап ары бери учуп, таң менен кошо ырысын издеп жарышка чыгышты. Жаңы чабылган сап-сары аңыздарда үйүр-үйүр жылкылар, агытылган аттар, субай уйлар шашпай оттоп жайылып жүрөт. Бул тегеректе ушул бейкапар оттогон мал жандыктан башка адамзат ойгоно элек болчу. Аңгыча аңыздын четиндеги дөбөнүн бооруна кандайдыр бир машина келип токтоду. Ичинен шартылдай кыймылдаган эки жигит чуркап чыгып, арткы жүк салгычын ачты да башына кап оролгон бирөөнү сууруп чыгышты. «Ымтырабай болгула, жерге жарык кирип баратат», деп зекиди алардан кийин машинадан түшкөн тигил киши экөөнү. Ансыз деле дуңкулдап шашып жүргөн жигиттер каптагы адамды тыбырап туйлаганына карабай дыркырата сүйрөп жөнөштү. Дөбөнүн бир капталы ак тополуу жарча боло турган. Бул айылдын эли кыш куюп, шыбак-шыбаганга топуракты ушул дөбөдөн алышчу. Калган жердин топосу кара кел, курулушка жарачу эмес. Натыйжада дөбөнүн бир башы аңырая казылып, ар кай жерине көлкүлдөп суу толуп, кээ бир качанкы казылгандарын бийик өскөн куурай, коку тикен басып жатат. Эки жигит жанагы бечараны түз эле ошондой оюктун бирине дыркыратып сүйрөп барышты. Үчүнчүсү болсо алардын артынан эки күрөктү сүйрөп ээрчип келатат. «Тетигил чуңкурга алып баргыла», деди ал берки экөөнү жарчанын дал түбүндөгү чуңкурду жаңсай көргөзүп. Тигилер буйрукту кыңк этпей аткарышты. Эки колтуктан кармап дырылдата сүйрөгөн бойдон айтылган чуңкурдун жээгине алып келип тизелете чөгөрүштү. «Чеч башындагыны». Колундагы көрөктөрдү нары таштап, күрмөсүнүн ички чөнтөгүнөн тапанчасын сууруп чыгып, ыңгайлай кармады. Тигилер жерде отурган неменин башындагы капты ары бери чечип жиберишти. Бечаранын бети башы канжалап, көнүктөй болуп шишип чыгыптыр. Кыязы бир кыйла тепкилешкен көрүнөт. Кыйкыра берип айгак болбосун дегенби, оозуна да томолоктошкон чүпүрөк тыгып салышкан. Байкуш кимдердин колуна түшүп, кайда келгенин илгертен билет окшобойбу? Үмүтү үзүлгөн эмедей тизесине тик отуруп, унчукпай туруп берди. «Эх, жеки, өзүң кылдың», деди да жанагы ороңдогон неме тапанчасын тигинин так эле чекесине такады. Тырс эткен туйгун чыкты артынан. Тапанчанын оозуна буралган үн каткыч добушту думуктуруп жутуп койду. Тизеле отурган шордуунун башы артты көздөй шалктай түшүп, денеси менен кошо ооп барып казылган чуңкурга кирип кетти. «Ылдамыраак көмүп салгыла», деди тапанча кармаган киши эки жигитке. «Болгула, эл тургуча жок бололу бул жерден». Жигиттер жерде жаткан күрөктөрдү ала коюп, чуңкурду көздөй аңдын боорундагы бош топурактан омуруп киришти. Бир заматта айлананы чаң каптап, бырбырап жатып калды. «Туй иттики, ушинтип чаңдай берет эми. Силер көмүп келгилечи, мен бара берейин». Тапанчасын кайра бооруна катып, кылган ишине маашырлангандай кыңылдап ырдап машинаны көздөй басты. Бирок анын бул кыңылдаганы көпкө узаган жок. Машинасын айлана басып, оттоп чыга келген койлорду көрүп, жүрөгү оозуна кептеле түштү. Бул маалда жайытка чыккан кайдагы койлор? Ушул суроо анын жүрөгүн элеп-желеп кылып жиберди. Жанындагы бийик өскөн куурайга жашына калып, колуна тийген таш баш менен тигил экөөнү уруп өзүнө чакырды. Иштин кызуусуна кирип алган немелер анын таш ыргытып чакырып жатканын бир топто барып байкады. «Токтоткула, жашынгыла», деп жаңсады экөөнү. Тигилер ишин дароо токтотуп, жанындагы эле чуңкурга кире калышты. Койлордун артынан чыга турган койчуну күтүп, эки жагын алаңдай карап отурду. Кайда жоголду экен? Буларды көрүп качып кетпеди болду бекен?
Шайтан алгырдыкы. Таң атпай кой жайып киши келет деп ким ойлоптур? Ичинен кайра сөгүнүп айланасын карай берди. Мындайда бир дагы күбө калтырууга болбойт. Бир эле айгак чыгып калса, эртең айыбы ачылып калышы мүмкүн. Мунун корккону эле ушул. Эки жагын аңдый карап алдыга жылды. Эңкейип жоргологон бойдон машинага жетти. Бирок ичине отурган жок. Машинанын далдоосуна өтүп, аңгектин айланасын карай баштады. Акыры тапты. Жарчанын наркы кырында жүдөө кийинген апарык бала бийик өскөн чийлерге жашынып алып, аңгектин ичиндеги экөөнү карап туруптур. Кандай кылсам деп ичинен ойлоно калды Берки. Бул аралыктан тапанча менен атууга мүмкүн эмес. Же кубалап көрсөм жете алар бекем? Жок, бул чымылдаган неме оңой менен жеткире койбос. Андан көрө дөңдү айланып барып артынан чыгып көрөйүн. Ушул чечимин туура көрдү да баланы көздөй чийлерди аралап бөкчөңдөп жөнөдү. Бирок ойлогон ою дагы ишке ашпай калды. Кашайгансып жайылып жүргөн койлор мындан үркүп дүр этти эле бала селт эте бурулуп буга көз илинди. Экөөнүн көзү чагылыша түштү бир заматта. Анан кудум бирөө буйрук бергенсип экөө тең жашынган жерлеринен ыргып турушту. Эми ылдамдабаса болбойт. Дароо колундагы тапанчасын сунду дагы туштай кармап машаасын басып жиберди. Бирок мынча аралыктан жай убактада түз тийгизе алчу эмес. Аминтип өпкөсү көп, шашып турганда таамай атуу кинодо гана болоор. Айткандай эле октору кайда кеткени белгисиз жок болду. Бала болсо шарт бурулуп, аңгектин наркы тушундагы коктучага кирип кетти. Ого бетер шаштысы кеткен неме күлтүңдөй чуркап артынан түштү. Бирок денеси оор тартып калган жаны күйлөнгүчө бала бир топ узай түшүптүр. Чимириктей чимирилип бараткан немеге тирүүлөй жетпесине тез эле көзү жетти. Туш келди тизелей калып, удаама ок чыгарды. Бул эми такыр эле айласы кеткен кишинин аракети болчу. Октору таптакыр башка жерлерди чаңдатып гана тим болду. Акыры аңдын кырына чуркап чыгып, тигил экөөнү кыйкырды. Нурик, чурка! Айылды көздөй кетти. Тезирээк, өлсөң да калба артынан. А сен күрөктөрдү алып чоң жолго чык. Өзү болсо күлтүңдөй чуркап машинасына отурду да дөңдү айланып өткөн топурак жол менен чоң жолду көздөй чаң ызгытып жөнөдү. Баланы айылга жеткирбей кармаш керек. Ушул ой мээсинде тынымсыз кайталана берди. Чаңы сапырылган жолду буркурата тебелеп, аңды дөңдү карабай уруп баратат. Тала сугарган арыктардан тим эле дөңгөлөктөрү жулунуп кетчүдөй дүңкүлдөп отуруп, бат эле айылды көздөй кеткен чоң шагыл жолго чыкты. О, Кудай, эми жеткире көр, деп ичинен кудайлап алып газды өкүртө басып, зуулдатып жөнөдү. Бала качып бараткан бир таман жол дөңдөн тик түшкөндүктөн айылды көздөй ылдыйыш экен дагы дөңдүн артынан айланган чоң жол кыйла эле өр тартып кетет экен. Ошондон улам алдындагысы жакшы күүлөнө албай озондоп өкүрүп баратат. Тигине эрбеңдеген бала сары талаа менен айылды карай чымылдап барат. Артында Нуриги узун буттарын кере шилтеп күүлөнүп алган. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт деген ушу тура. Алдыда эч айыбы жок чымындай жаны чыркыраган бала, артта канча адамдын башын жеп канга тойбогон карышкырдай кумсарган эки желмогуз. Эзелик келишпес ак менен кара, чындык менен кара өзгөйлүк бул жолу ушул үчөөнүн келбетине кирип, каш көйлөнө жол талашып баратты. Бирде бири бир эле кадамын туура эмес таштап, же бир эле көз ирмем эле жолунан жазатайып адашып калса, тагдырдын таразасы дароо атаандашына ой турган кыл чайнашкан учур. Чымындай жанын эле качкан бала. Сайгүлүктөй кадамы тик сайылган узун бут жана өрт тарткан жолдон күүлөнө албай күркүрөп, албуттанып келаткан машина. Бала болуп башына түк чыкканы кыштагы көзүнө мынчалык ысык көрүнгөн эмес чыгар. Жакылдый сала жаш кетип, аңды дөңдү карабай чуркап баратты. Шордуу жаралгандан эле үнү чыкпаган дудук болчу.
Болбосо эчак эле айгай салып, жер жаңырта кыйкырып, жөнөсө жанын арачалап калмакка алдыдан бирөө жарым чыгаар беле. Аттиң десең, айылдаштарынын караанына ушунча зар болгон жок эле буга чейин. Тескерисинче алардан жаа бою качып, жалгыздап басканды каалачу. Эс тартканы адам уулунан көңүлү калып, эч бирөөнүн жылуу сөз күтпөй жетилип келаткан. Мына эми бүгүн минтип бир караанга зар болуп келатканын карачы. Жан таттуу деген ушул тура, атаганат. Кыштактын четки тамдарына жетээрине да аз калды. Арттагы дүпүлдөгөн добуш болсо уламдан улам жакындап келатат. Өзү 3 аттаган жерди ал бир эле аттап келаткансый тим эле. Бирок бурулуп караганга чамасы да келген жок. Аңгыча оң жак капталынан таш жолдун чаңын бурулдата сапырып келаткан машинаны көргөндө бечаранын кымындай жүрөгү дагы бир жолу солк этип көзү караңгылай түштү. Бирок тубаса көк беттигин карматып, күүсүнөн жазбай айылын көздөй түп-түз келе берди. Кыштактын эң четки көчөсүнө бурула берер жерге машина менен чогуу жетти байкуш бала. Алдына күү менен келип, жолун торой токтогон машинадан жанагы буурул чач киши шып этип ыргып чыкты. Бирок бала да туруп калган жок. Дале буруксуп чаңы сапырылып турган машинанын артын карай шарт бурулуп чуу койду. Жанагы адам жакшы эле кол сермеп келип кармады эле. Ансыз да самсаалап айрылайын деп турган чаар бешмантын кармаган жери колунда калып, бала колдон суурулган самындай жок болду. Өзү болсо машинага бир каптал менен урунуп алып, күүсүн карман албай жер сүзүп жыгылды. Ушул учурда буларга Нурик да жете келди. Төрт аяктап тура албай аткан неменин каягынан өтөөрүн билбей буйдала түшкөн неме акыры үстүнөн тартактап секирип өтүп баланын артынан салды. Анткени менен жолду торой токтогон машинаны айланып өтүү аны да күүсүнөн тайдырып жиберди. Машина менен эң четки бакчанын тосмосунун ортосундагы тар кычыктан эптеп кыпчылып өтүп, эми баланын артынан жөнөмөк болгондо, алдыдагы чымылдаган неме шарт бурулуп биринчи тамга кирип кетти. Ушул жерден Нуриктин шаабайы сууй түштү. Талпаңдап барып токтоп, эмне кылсам дегендей артына бурулса, артында шефи да өзүнө окшоп бала кирип кеткен үйдүн короосун алаңдай карап туруптур. Биринчи үйдүн дарбазасынын астынан сойлоп өтө калып, короосун айланып наркы үйдүн чарбагын көздөй жөнөдү. Эки кошунанын ортосу тикенек зым менен тосулуу болчу. Колун ченебей тыттырып алганына карабай, зымдын ортосунан өтүп, наркы үйдүн чөпканасына кирип кетти. Жаңы эле жыйылган чөптүн бир бурчу уядай оюк экен. Кыязы иттер кирип жаткан тешик окшойт. Култ этип ошого кирди да, өз оозун өзү эки колдоп басып, бүрүшүп отуруп калды. Байкуштун коркконунан эки көзү алаңдап, колу буту токтобой титиреп жатты. Бир заматта жан дүйнөсүн алай дүлөй кылган окуя көз алдынан кетпей кайра тартыла берди. Башы артка шалк дей түшүп, чуңкурга кулап кеткен киши, үстүнө топуратып топо омургандар, анан акыры аз жерден кармап кала жаздаган буурул чач. Айрыкча жанагы өлгөн адамдын көзү анын мээсине түбөлүк жазылып калды окшойт. Коркконунан көзүн жумуп, буттарын угуп этер бүрүштүрө кымтыды. Бирок коркунучтуу элестер көзүн жумганына да караган жок. Эмне кылаарын билбей такыр айласы кетти. Кудум бирөө келип кармап кетчүдөй бүрүшүп, жыйылган чөптүн түпкүрүн көздөй тыгыла берди. Ушинтип канча отурганын ким билсин, бир маалда кимдир бирөөнүн өзү отурган жакты көздөй келаткан кадамын сезди. Бала добушту укпаганы менен жакындап келаткан кадамдарды кадимкидей ажырата билчү. Ал тургай чоң кишинин кадамы менен жаш баланын кадамын да даана ажырата алчу. Мунун баары ага жер аркылуу сезилер эле. Азыр дагы ошол сезими менен туйду. Кимдир бирөө шашпай жакындап келатты. Байкуштун жүрөгү ого бетер алып учуп, өз оозун өзү карыштыра кармап, басып, тырышып отурду. Быш этип дем чыгарса эле буурул чач буттан кармачудай болуп, демин көгөрө карманды. Оюнда бир саам шып этип, суурулуп чыгып туш келди качкысы да келди.
Бирок добуш ушунчалык жакын жүргөндүктөн кыймылдаганга да эрки жеткен жок. Ал ушинтип же тура чуркай албай, же тыгылып жата албай, эки анжы болуп алаңдап турганга жанагы добуш кайра арылап кетти. Эми акырын башын чыгарып шыкааламай болду. Бирок саал кыймылдаса эле чөп жар шуудурап, тигил сезип калабы деп кайра шүк отуруп калды. Ичинен убакыттын тезирээк өтүшүн гана тилеп отура берүүнү чечти акыры. Ушул убакта анын так эле түбүнө дагы бирөөлөр тапырап чуркап келди. Ал ушунчалык жакын келгендиктен көзү умачтай ачылып чакчая түштү. Эгер үнү чыкканда бакырып жибериши да мүмкүн эле. Бирок үн чыгаруу деген нерсе ага деле буйруган эмес. Көздөрүн алаңдаткан бойдон чөптүн тереңине ого бетер тыгылып отура берди. Жанага келген неме болсо, өз отурган жердин так эле түбүндө турат. Дудуктун көзүнө жанагы тапанча кармаган киши кайра элестеди. Ал азыр мунун чыгышын күтүп чөптүн түбүндө турат окшойт. Аңгыча нарыктан дагы бирөө шашпай басып келди эле, тиги биринчи келген добуш дүңкүлдөп бир башкача басып чөптүн артын көздөй кетти. Бала ошондо байкады бул адамдын добушу эмес экенин. Биринчиси торпок, экинчиси уй саап жүргөн аял деп баамдады акыры. Ошондо гана жүрөгүнүн лакылдагы бир аз басаңдап, денесинин тырышканы жазылгандай болду. Дагы бир аз отурган соң акырын башын чыгарып эки жагын карады. Көрсө, уй саар маал болуп, аялдар анча-мынча эрте турган эркек кишилер пайда болуп калыптыр. Баары бүттү дегенсип, тээ чыгыштан жаркылдай чыга келген күн тоо башында илинип турат. Акырын үймөктүн түбүнөн чыгып, короонун арты менен көчөнү көздөй басты. Бул айылдын эли короолорду жол жээктете зым менен тосмолоп, анан зым торду түптөй жыш тал отургузуп салышчу. Бала жашынган үйдүн ээси дагы жыш тал отургузган экен. Ошол талдарды аралап өтүп, башын чыгарып көчөнү карады. Жанагы өзүн кууган машина көрүнбөйт. Анда-мында саанып бүткөн аялдар уйларын көчөгө агыта баштаптыр. Алардын көрүп, бир аз демине дем кошула түштү да, зымдардын арасынан этияттык менен өтүп көчөгө чыкты. Бирок ошондо да көчөнүн ортосу менен баса алган жок. Алаңдап эки жагын каранган бойдон короолорду, тал теректи түптөп үйүн көздөй жөнөдү. Бир маалда эсине кароосуз калган койлору келди. Эми атасына койлорду эмнеге таштаганын кантип түшүндүрөм деген ой мээсин жеп баштады. Чын эле бул атасы Сатый менен дагы, апасы Зуура менен дагы жарытып сүйлөшө алчу эмес. Деги бул үйдөн эч ким анын тилин түшүнчү эмес. Ага болгону койду көргөзүп, койго бар, уйду көргөзүп, уйга бар дегенди билишчү. Же болбосо агинелери аны артынан айдап алып, көң ташытып, отун ташытып, кар ташытып иштетишээр эле. Кыскасы, төрөлгөндө эле тубаса дудук түшкөн немени үйүндөгүлөр кул катары гана пайдаланышчу. Өзүнүн азан чакырылып коюлган аты өчүп, дудук болуп, кийин кой айдаган коңгуроону колунан түшүрбөй көтөрүп жүргөндүктөн шыңгырак дудук аталып калган. Бечара, колунда коңгуроосу жок болсо, кой айдаганга да жарачу эмес. Ошондон улам атасы ага тапкычтык менен коңгуроо жасап берип койгон. Баласына эң чоң жардамы ошол болду анын. Ошону менен жаз, күз, койдун өтөлүн ушул шыңгырак дудук алчу. Таң атпай баланы ойготуп, колуна бир шише айран, бир тегерек нан карматышчу да малын алдына салып талаага кетирип ийишчү. Башында кичинекей неме ойноп кетип, же койлорун таштап үйгө эрте келе калып жүрүп, бир нече жолу аеосуз токмок жеди. Андайда атасы аны чоң кишини ургандай кызыл камчыга алып сабачу. Эч ким ал тургай тууп өстүргөн апасы да болушчу эмес. Ошентип жүрүп байкушту кой артынан калбаганга үйрөтүштү. А кийин болсо шыңгырак дудук жерге жарык кире электе туруп, малын короодон чыгарып кеткенге көндү.
Апа сөрөйү күндүз кечке жей турган наны менен иче турган айранын жатаар деле даярдап, бир баштыкка салып босугул жакка коюп коёр эле. Андан башка уулунун камын көрүү, эс алдыруу, эркелетүү деген анда болчу эмес. Кыскасы, баарага кулагы кесик кулдай мамиле кылчу. Бир туугандары болсо, ал жок бир да жумуш кылынчу эмес. Ал тургай кээде бир канча жумушту ага көргөзүп коюп, өздөрү ойноп кетишчү. Же эч нерседен бейкапар жылуу жумшак үйдө отурушчу. Дудук аларга башында атаандашканы менен кийин көнүп деле калды. Анын оюнда ушунун баары бул жашоодо кадимки эле көрүнүштөй, ал тургай өзү көрө оокат үчүн гана жаралгандай сезилчү. Оюн, жаңы кийим, даамдуу тамак дегенди такыр эле самабай да калган. Баса, мунун дагы бир өзгөчөлүгү бар эле. Анысын айыл эли кийинкиге чейин оозунан түшүрбөй аңыз кылып жүрүштү. Башынан мунун андай жөндөмү бар экенин эч ким деле байкачу эмес. Балким ошол окуя болбогондо дагы деле билинбей калмак. Кыскасы, ал мындай болду. Бир күнү кечке маал Дудуктун кою кандайдыр бир кысталыш болуп көчөнүн кесүүсүнө кошулуп кетти. Айтмакчы, бир көчөнүн эли койлорун кезектешип кайтарып жүргөндө Дудугуна таянган атасы аларга малын кошчу эмес. Менин Дудугум эч кимге кор кылбайт, өзү эле кайтарат койду, деп мактанып корсулдап калчу ал. Айтканындай эле Дудугу аны эч кимге кор кылган жок. Ошол күнү гана саат басып, анын кою кесүүгө кошулуп кетти. Атасынан өлгүдөй корккон бала дагы тил уккусу келбей жан талашып шыңгырагын шыңгыратып чимирилип жүрүп койлорун талаадан эле бөлүп алды. Башка бирөө болгондо кечинде короосунун алдынан деле бөлүп алмак. Бирок Дудукка андай кылууга болбойт. Койлорун башка бирөөгө кошуп жиберүү, аны жон талаштыра урулган камчыга дуушар кылары турган иш. Ошону менен кесүү кайтарган балдар койлорун айдап кетишти. Ойноок балдарга баары бир да. Дудуктун кою кошулду, кайра бөлүндү, бүттү. Мындай окуя беркилер үчүн кеп кылаарга деле арзыбаган иш эмеспи. Бир топтон кийин күүгүм тартып калганда Дудук койлорун айдап келди. Атасы аны элдин эң артында айдап келип жүр деп үйрөткөн. Байкуш келди да койлорун камап коюп көчөдө туруп калды. Бир маалда алардан 5-6 там ылдый жашаган мукаш өйдөнү карай өттү. Дудук ошону эле күтүп турса керек, шап эле колдон кармап, короосун карай тартып жөнөдү. Тиги кишинин эмне болду дегенин уккан да жок. Же өзүнөн үн чыкпайт. Башында кетенчик деген менен эмнеси болсо да бара көрөйүн дегенсип, мукаш анын жетегинде басып короого кирип барды. Дудук түз эле аны койлордун жанына алып келди да бир жерге тургузуп коюп, өзү аралап жөнөдү. Берки болсо анын кылыгын түшүнбөй дагы эле башы маң. Бир маалда Дудук бир ак койду шыйрактай кармап, дуңдап чакырды. Барып караса өзүнүн кою. Ошондо түшүндү иштин жайын. Көрсө анын бир кою буларга кошулуп кеткен тура. Бирок иштин кызыгы, бул бала короосуна кирген чоочун кой мукашка таандык экенин кайдан билди десең? Кийин анын бул жорогун кошуналар бүтпөс кеп кылып айта башташты. Тобо, ал менин малымдын энин билет экен, эй, деп айтып чыкты мукаш эртеси эле айылга. Андан кийин кошуналар анын кой толуктаганына, малды кандай таанырына кызыгып көз сала башташты. Ошондон билинди бул баланын шумдуктуу өнөрү. Шумдугун кургур, ал биздин көчөдө кимдин малына кандай эн салынганын жатка билет экен, деп жатышты алар ууду кеп кылып. Эй, аны айтасың, өмүрү мектепке барып эсеп чотту үйрөнбөгөн неме өзүнүн койлорун кантип толуктайт экен дебейсиңерби? Деп ачылыш кылды дагы бирөө. Ал деген ар бир коюн өңүнөн тааныйт экен. Агын актай, карасын карадай таанып алыптыр. Айылдыктар башта ишенбей, атайылап сынап да көрүштү. Натыйжада элдин айтканы туура чыкты. Ошондо алар жараткандын адилеттигине дагы бир жолу тобоо дешип, жакаларын карманышты. Байкушка тил бербеген менен акыл эсти шумдук бериптир Кудай Таала. Кокус бул бала окуса шумдук адам болмок окшойт, деп шыпшынышты уккандар.
Атасы алардын кебине корстон болуп күлүп гана кутулуп жүрдү. Ал үчүн дудукту окуткандан көрө малын бактырып алганы дагы пайдалуураак сезилчү. Бул биздин каныбызда бар. Бул балам мал багып турса, берки балдарым деле окуп чокуп чоң адам болот, деп койчу Саты элге мактангансып. Бирок ал дудукту эл көзүнө эле балам дегени менен нары жагында эч качан баладай көргөн жок. Азыр да Байкуштун көз алдына атасынын ачуу жүзү тартылды. Чын эле кантип айтат ал атасына? Мени бирөөлөр кууду, тапанча менен атты дегенди кантип айтат? Эмне деп айтат? Атасы анын айтканын күтөбү? Же койгана деп колуна тийген неме менен чаап, сабап киреби? Ушул ойлор баланын мээсин мурдагыдан да мыжый баштады. Байкуш үйүнө жетээрин жетип, бирок дарбазаны ачып кире албай далдырап туруп калды. Кантип айтам? Эмне деп айтам деген суроолор миң ирет кайталанып, жообу табылбай жатты. Дарбазаны ачаарын же ачпасын билбей, туткасын кармаган боюнча тура берди. Ушул маалда үйдүн эшиги ачылгандай болду. Дудук дарбазага жакындай калып, тешигинен шыкаалады. Так эле атасы экен. Бир нерсеге нааразы болуп калган окшойт. Кабагы бүркөлүп, жини келгендей сүйлөнүп атат. Баланын оюна дароо койлору келди. Таштап кеткенимди билип калганго деген ой зып дей түштү мээсине. Кирээриге тешик таппай кайсалап, үйдүн артын көздөй айлана чуркады. Тамдын артында мал кирип чыгып турган зым эшик бар болчу. Ары бери аттап өтүп дубалга далдаланды. Атасы чын эле бирөөгө нааразы болуп атыптыр. Өзүнчө сүйлөнүп алып эшиктин алдына чыкты да көчө ылдый басып кетти. Байкуш Дудук Саты ылдыйкы кайрылыштан бурулуп кеткиче чый-пыйы чыгып, жанын коёорго жер таппай турду. Качан атасынын карааны көрүнбөй калганда чымылдаган бойдон койлоруна жөнөдү. Бирок бул жолу көчө менен кетүүдөн айбыгып, аңызды аралап, талааны аралай чуркады. Надыр облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча бөлүмүндө эмгектенчү. Ал өз ишин жан дили менен аткарып, кызматына ак мамиле кылган чыныгы милиционерлерден эле. Дала эли кызматкерлердей болуп жеп ичүү, байлык топтоо колунан келип турса да арам жолго баспай, так жүргөнү көпчүлүк башчыларга жага берчү эмес. Натыйжада аны улам башка жерлерге которуп, биринен бирине оодара берише турган. Ал эми азыркы иштешип жаткан башчысы болсо, ага мурдагылардан да өтүп кастарын тигип калды. Бирок ишинен айып таба албай туруп, мекеменин оозго алынып калган чыгаан кызматкерин алып ыргытуу анын колунан азырынча келе элек. Анткени менен Надырды жайына койбой эң татаал, башы ачылбас иштерди айтып жумшаган. Мына, бул жолу да капкайдагы борбордон алыска айылга катталган кылмышка Надырды шилтемей болду. Нөөмөтчү аркылуу айттырып бөлмөсүнө чакыртты. Баса, начальник керек болсо өзүнө түз чалууну да ыраа көрчү эмес. Атайын кыр көрсөтүп, нөбөтчү аркылуу сүйлөшө турган. Көп күттүргөн жок. Эшигин такылдатып кирип келди. Узун бойлуу, түксүйгөн кара каштуу, акырын сүйлөгөн сыпаа жигит болчу. Чакыртыпсыз, деди ал кирип жайланышкан соң. Ооба, чакырттым, деди башчы кабагын чытып. Азыр Караташтын аймактык милиционери телефон чалды. Алардын айылына жакын топурак алган карьерден кишинин өлүгү табылыптыр. Жергиликтүүлөрдөн эмес дейт. Чекесине тийген октон улам көз жумуптур. Айтымына караганда чоң кылмыш болгон окшойт. Тезинен ошол айылга жөнөгүлө. Сөөктү бул жака издөөгө салып жиберип, өзүң ошол жакта кал. Эл журттан сураштыргыла. Көргөн билгендер бардыр. Кандай маалымат болбосун дароо билдирип тур. Макул. Кайсы машина менен барабыз? Моргтон машина барат да, ошону менен эле бар. А келгенимдечи? Надыр, эркелегенди койсоңор боло. Машина тартыш болуп турганын көрүп турбайсыңбы? Берки унчуккан жок. Баары бир унаа берилбесин жакшы билчү.
Кызматтык машиналар короодо бош эле турат. Бул башчынын жөн эле кычастыгы. Бөлмөсүнө жетип эле моргтун кызматкерлери менен байланышты. Убакыт болжошуп алып, алардын тамтыгы чыккан унаасына түшүп, тоо этегинде жайгашкан айылды көздөй жөнөдү. Үйдө аялы, 3 баласы күтүп отурат. Бирок кызмат деген кызмат, аларга карай турган убакыт эмес. Чөнтөк телефонунан кыска маалымат жиберип, тим болду. Сар-санаа кылбас үчүн дайыма ушинтип коет бир жака кетеринде. Болду. Ошол кыска маалымат жөнөтүү жетиштүү. Майрам күн болобу, бала чакасынан бирөөнүн туулган күнү болобу, ага баары бир. Кызмат деген кызмат. Баса, анткени менен үйүндө деле аталык милдетин так аткарчу. Балдарына жароокер ата, аялына сүйүктүү жар боло алды. Аялы да анын ишинин татаалдыгына түшүнүү менен мамиле кылды. Мамлекеттин өп чап айлыгы менен жетишпеген турмуштун оош кыйышына чыдап, күйөөсүнө арка бел болуп келет. Экөө турмуш кургандан бери канча жолу ишинен которулуп, канча жолу көчүштү. Же өкмөт ошол которгонуна жараша жайланышаар үй-жай, отун суусун камдап берип койсочу. Бир жерге жаңыдан жайланышып, ошол жерден орну чогалаарда кайрадан түп көтөрүлтүп көчүрүп жөнөшөт. Улам окуусунан, дос жарынан калган балдарынын кыйналганын айтпайлы кой. Ана барган айылга көнүшмөй, ал жердеги жаңы батирин жууп тазаламай, оокат кечесин үйүп жийип ташымай, деги азабы көп. Надыр ушуларды ойлоп келатты. Анын бул аймакка которулганына 1 жылдын жүзү болгону менен азыр бара турган айылга жолу түшө элек болчу. Мурда кийин тааныш болуп, келип жүргөн жер болгондо иш кыйла жеңилирээк болот беле. Табылган өлүктү жергиликтүү эл аңдан чыгарып, бери көлөкөгө жаткырып, үстүн жаап коюшуптур. Нары жак, бери жагын тегеректеп бир топ киши жүрөт. Күнүмдүк турмушка жаман да болсо бир аз боек кошкон бул окуя элет ичиндегилерди өзүнө тартып, кызыгуулары тарабай турган экен. Кудайга тобо, бул жалданма жан алгычтар ушул жака да келген тура, деп жакасын кармап жатышты алар. 50 жылда эл жаңы деген ушул, болбосо мындайды кинодон эле көрчү эмес белек. Кара чечеке кишини өлтүрүп, аңга көмүп кетет деген качан болду эле Кыргызда? Надыр алар менен сылык учурашып, биринчи ким көргөнүн, кандай көргөнүн сураштыра баштады. Жанында жолдош болуп, аймактык кызматкер, айыл өкмөт жана 1-2 жергиликтүү өкмөт адамдары жүрдү. Өлүктүн түспөлүн кылдат карап эле анын ур токмокко алынганын жана тапанча чекесине такай атылганын билди. Баса, анын улуту башка экени жергиликтүү элди эле эмес, өзүн да таң калтырды. Калкынын 90дон ашык пайызы Кыргыздан турган алыскы аймакта чет элдикти өлүү эмес, тирүү жолуктуруунун өзү сейрек учурай турган көрүнүш эмеспи? Кылмышкерлер дасыккан адамдар окшойт. Бир да белги калтырбаптыр. Бир гана ушунча шарт турганына карабай, чала көмүп кетип калганы кызык. Демек аларга бир нерсе тоскоолдук кылса керек, деди ичинен. Эмне шаштырды экен? Кап, издерге карап канча адам экенин билсе болот эле. Кашайып топураган кишилер бүт тебелеп салган тура. Ай ушу кызыгы күч кишилердин ишке тоскоол болгону-ай. Казганактап кетпей турган элди карап ичинен кейип койду. Бирок сыртына чыгарган жок. Болору болуптур. Эми жок дегенде буларды сураштырып, маалымат алуу жагын ойлонуш керек. Дээрлик баарын сурап көргөнү менен кашайып бирөөнүн да дурусураак бир нерсе уга алган жок. Айласы кетип, жарды айлана басып, тигилердин машинасы токтоп кеткен жерге келди. Дөңгөлөктөрдүн изин карады. Кетээрде күч менен жерди тытып, чаң сапырып кетиптир. Деги эмнеге мынча шашкан булар? Анан аңдын үстүнкү кырына чыгып, тиги ойдуң дагы топурап жүргөн элди карады. Морг кызматкерлери сөөктү алып кеткенден бери алар бир топ азайып калганы менен деги эле айланчыктап басып жүргөндөр суюла элек. Элет элинин кебелбеген кишилерин карачы. Бирөөсү да шашып койбойт, деп ичинен бир эсе ыраазы болгонсуду. Алардын ушул жөнөкөйлүгү, камырабастыгы да жакчу өзүнө. Жакпай анан дайыма кайдадыр шашмалап, жанды албастап жүргөн шаар тургунуна булардын минтип жүрүшү суктанаарлык көрүнүш эмеспи?
Анын үстүнө өзүнүн да алтындай балалыгы айылдын так ушундай карапайым адамдары менен эриш аркак өтпөдүбү? Ишти шашылыш токтотуп, машинаны катуу айдап кеткенине караганда кимдир бирөөдөн качып же кимдир бирөөнү кууп кетишкен көрүнөт. Ким болду экен ал? Качышты бекен же куушту бекен? Ушул айылдын эле тургунубу же ушул күздүн сөөк какшаткан суук түнүндө таң атпай бул жерге кайсы чоочун келиши мүмкүн? Болду болбоду жергиликтүүлөрдөн. Бирок жергиликтүүлөрдөн болсо эмнигиче көргөн кишинин шек шоораты жок. Элеттиктер демейде мындайды ичине катып жата албайт эмеспи? Бат эле дуу болуп чыгыш керек эле. Же кармап ала кетиштиби? Же өлтүрүп кетиштиби? Жок, мүмкүн эмес. Андай болгондо эмдигиче жоголгон кишидай билинбек. Кайрадан ойго батып ары бери басты. Бир кулагын айылдын таза абасын жара бакылдап сүйлөгөн кишилерге да салып, алардын кебин да тыңшады. Тигилер ылдый жакта, а бул болсо үй боюнчалык жарчанын кырында тургандыктан алардын үнүн шашпай угулуп турду. Ой, өлүктү биринчи ким көрүп, милицияны ким чакырды? Деп бул жерге жаңы келген бирөө кызга сурады тургандардан. Жаныбектин баласы көргөн тура. Кайсы? Жанагы чоң баласыбы? Жок, берки баласы. Берки карасы. Түндө бир уyu келбей калып, ошону издеп келиптир. Келсе аңдын ичинде эле карга кузгун айланып калыптыр дейт. Анан уй өлүп калганбы деп жакындап келип карап алып, кайра айылды көздөй бакырып качкан тура. Ошол ошону менен атасын айтыптыр. Атасы болсо тиги участковый канатты чакыртыптыр. Надыр бул айтылгандарды жанатадан бери 10 жолу укту. Кимден сурабасын, ушундан башка маалымат ала алган жок. Албетте, окуяга таптакыр тиешеси жок нерселерди да кошуп айткандар болду дечи. Бирок негизги өзөк ушундан башка болгон жок. А тиги кара баланы деле кепке тартты. Бирок андан деле ашыкча кеп чыккан жок. Атасы менен учкашып келди да көргөндөй айтып берип кайра кетип калды. Жашы 13-14кө келип калган оорукчан бала экен. Аңгыча аңдын ичинде тургандардан экөө аттарын минип жардын кырына чыкты. Бирөөсү Надырдын жанына токтоп тоо тарапка турнабай сала баштады. Бүгүн 3-чү күнбү? Базарга чейин букамды табышым керек эле, деди ал көзүн дүрбүдөн албай. Уулуңду эле жиберип ийбейсиңби? Деп жооп кылды ага жанындагысы. Ал мектептен бошобой жатат. Жанагы алтын күз деген майрамга даярданабыз деп эле кирейли кечке жүрөт. Надыр аларды угуп саал ойлоно калды. Анан жакындай басып, "А жанагы кара бала мектепке барбайбы?" деп саал кызыккансып сурады. Барбайт ал. Аны менен Шыңгырак Дудуктун атасы жыргады. Баланын баары мектепте жүрсө, ал экөө талаада мал артынан жүргөн. Шыңгырак Дудук дейсизби? Аты Шумдукко? Ат эле дейсиңби? Өзү да шумдук анын. Байкуш таң атпай эл тура электе койдун артынан кетет да кирейли кечке кайтарат. Жаамбы, суукпу, урганы да жок. Оорубайт дагы, ыйлабайт дагы. Жаны жан атаң көрө. Таң атпай кетет дейсизби? Кайда кайтарат коюн? Надыр эми кызга сурай баштады. Окуянын түйүнү чечилип бараткансып, көзү балбылдап кетти. Эми ар кандай? Кээде тиги туура жолдон чыгып, тиги дөбөлөрдү көздөй жайып кетет. Кээде ушул дөбө менен өтүп, тиги бетке жаят. Бүгүнчү? Бүгүн кайда жайыптыр? Билбейм бүгүн кайда экенин. Эй, сапар! Тиги киши аңдын ичин карап кыйкырды. Жанагы Шыңгырак Дудук бүгүн коюн кайда жайыптыр? Дудукпу? Ал тигине, маңдайдагы бетте жүрбөйбү? Тигине. Тиги бетте жүргөн ошол Шыңгырак Дудуктун кою тура. Өзү кайда кетти экен? Көрүнбөйт го? Тиги киши эми ошол бетте жүргөн койлорду карай турнабай салды. Демейде сербеңдеп эле койлорунан чыкпайт эле бүгүн жок. Кана бериңизчи, деп шашмалады Надыр. Демек ал коюн ушул жерден жайып өттү да, туурабы? Ооба, ушул жерден өтөт көбүнчө. А канчаларда чыгарат коюн? Таң ата электе чыгарат. Күн жаңыдан чыгып атканда анын кою төшкө жетип калган болот. Таң атпай деңизчи, мектепкечи? Мектепке барбайбы? Ал шорду Тубаса Дудукта. Аны ким окутмак эле? Тиги Жаныбектин баласы болсо бир аз акылы кем. Аны атасы да мектептен чыгарып алды.
Надыр эми анын сүйлөгөнүн уккан да жок. Көзүнө тиги кишинин турнабайын такап алып, маңдайындагы жантай бетте жайылып турган койлордун чеке белин сыдыра карап, кой кайтарган баланы издеп жатты. Бүгүн көрдүңөрбү аны? Деп сурады Надыр жанындагы экөөнү. Жок, дешти тигилер таң калгандай. Бул милициянын бул жердеги ишин таштап капкайдагы дудук балага кызыкканы аларга түшүнүксүз болуп турду. Надыр дүрбүнү ээсине бере салып, жардын кырына саал жакындады да: "Бүгүн тигил дудукту кимдир бирөө көрдүбү? Жүрөбү ал?" деп сурады. Топтошуп турган кишилер бирин-бири элейип карап калышты. Анан көрбөгөндөрүн айтып, Надырды суроолуу карашты. Аны эл эмнеге сурап жатканын акылдарына чүргөлбөй койду. "Өлтүрүп кетишти го байкушту, же салып кетишти бекен?" деп ичинен зырылдап калды Надыр. "Атасы ким анын? Баласы үйүнө келиптирби?" Надыр кайра сурады жандагылардан. "Атасы жана жүрбөдү беле ушул жерде? Чоң тору ат минген толук сары киши", деди тургандардын бири. "Ой, анын баласы күндүз деге эле үйүнө барбайт, коюн таштабайт. Сатый жеп коёр аны, коюнун карабаса. Байкушту десең, үйүнүн кудайга жеткире сабайт тура ал. Балага да ошончо мыкаачы жан болот экен. Тобо." Надырдын эми даана шаштысы кетти. Артында турган кишинин атын сурады, шарт деле: "Дудукка барып келейин, атыңызды берип туруңузчу", деди шашмалап. Тиги киши мейли дегендей болуп, атынын чылбырын кармата салды. Бала кезинде көп эле атка минип көнгөн Надыр дароо аттанды да тигил бетти карай желдире бастырып жөнөдү. Топтошкон кишилер аны элейи карап кала беришти.